Биздин кыргыз жерибиз абдан кооз, биологиялык жана географиялык жактан төп келген кереметтүү жер. Менин сыймыктанар, мактанар жерим Кыргызстаным, коттуу мекеним. Кыргыз жери адамдын көз жоосун ала тургандай кооз, кереметтүү, касиеттүү өлкө. Кыргызстандын чебинде болгон көк мелжилеген бийик тоолору, шаркырап аккан суулары, кызыл-тазыл гүлдөрү, жыттуу арчалары, бийикти мекендеген жапайы жаныбарлары дегеле койчу, сулуулуктун, байлыктын баары бизде. Кыргыз жерим кеңге бай, жанар кандай минералдык суулары бар. Ар бир облустун өзүндө адамдын тамшаңдырган кооз жерлери жана тарыхый мурастары бар десек болот. Мына ушул кооз жерлерибизде сиздерге көргөзүп келүүнүн аракетин көрүүдөбүз. Бүгүн чагылдырып берүүчү жерибиз Жетигүз районуна караштуу Барскон айылынын үстүндө жайгашкан Шаркыратма тууралуу айтып беребиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп тургандай аптанын ар шаршембисинде ошол биздин көлүбүздүн көрүнүктүү жерлерин сиздерге экран аркылуу чагылдырып келе жатабыз. Бүгүн дагы биздин сапарыбыз ушул Жетигүз районуна караштуу Барскон айылынын үстүндө жайгашкан Шаркыратмага дагы келип отурабыз. Бул жерде адегенде кирип келгенде эле Кыдыр ата боз үйлөр тигилип, өзүнчө бир чакан шаарчага айланып турат. Кыргыз эли ушунчалык кең пейил эл. Бул жерде мына кыргыздын улуттук тамак аштары, коруттары, сүзмөлөрү сатыкка коюлганбы, же болбосо кыргыз эли ушундай кең пейилдеп, кыргыздын баягы көдөндө көнөргүз ушундай бир коруттарын же чагылдырып койгонбу, кыргыз эли ушундай жашаган калк дегенби, айтор бизге азыр табышмак болуп жатат. Адегенде ушул сапарыбыздан азыр жүрүшүнөн сиздерге айтып берели экен. Келиңиздер анда биз менен бирге болуңуздар. Шындыгында курут экен, бул болсо кымыз, жана ошондой эле жүгөрү дагы турат. Бул азыр сатыктабы, көрүп көрөлү. Саламатсызбы? Сиздердики бияк? Бардык ондонбу? Дагы эмнелер бар астында? Кымыз бар. Кымыз, курут дагы. Кымыздын ошондой литри дагы канча болот? 100 сом. Кыргыз эли каада салтты кадыр тутуп келген калк эмеспи? Биз аталган капчыгайга барганда ал жерден кыргыздын улуттук тамак ашын, курут, кымыз, каймак, сары май сатып тиричилик көрүп жаткан эл этелдерин жолуктурдук. Алар менен баарлашып турганыбызда эле Казакстандан келген эс алуучу жаныбызга келип, биз менен пикир бөлүшүп мындай деп токтолду. Айырмасы кандай? Кайсынысы жакшыраак? Бул майлуураак. Мунун калориясы күчтүү, бул жеңилирээк. Бул жеңилирээк, э? Аркы сарысы майлуу. Канча убакытта жасалат бул? Уйду саап, айран уютуп, анан сүзмө кылып куюп, анан тоголоктоп, туздап, анан кургатабыз. Кургаганда 3-4 күндө кургайт. 3-4 күндө кургайт, э? Жакшы. Муну кышкыга да сактап койсо болот, кургатып туруп. Өкөнтөн кышкыга сакталган болобу? Өкөнтөн кышкыга сактаса болот. Кальций да бар, организмге кальций болуп берет. Көбүнчө кайсы жердин элдери жакшыраак алат? Бардык жер эле. Башка улуттар деле аябай жакшы алат. Кыргыздар баары эле жакшы алат муну. Курутту. Кымызды өзүңөр жасайсыңар, э? Кымызды өзүбүз жасайбыз. Күнүнө канча литр жасайсыңар? Күнүнө 100 литр өйдө жакта байланат, ошол жактан алып келебиз, бул жерге байлабайбыз. Бул жерге болбойт, эл келген жерге таза болуш керек, үй жакта байланат. Күндө 100 литрден сатабыз. 100 литрдин баары күнүнө өтөбү? Күнүнө өтөт. Азыр могу жерде канча литр бар? Бул жерде 70-80 литр бар. Бул жүгөрү? Ал жүгөрү конок. Бул дагы сатылабы, э? Сатабыз. Бышканы даярбы? Бышканы даяр. Бул канча? 30 сомдон. Кумыс хочу попробовать. Кумыс давайте. Казахстанский пила, теперь кыргызский Саламатсызбы? хочу попробовать. Ну, Кайсы жерден келдиңиз? завтра не знаю. 100 лет родились, понимаем, а не знаем. Всю жизнь в Казахстане, уже 61 год бабушке. В том году племянница ездила, понравилось здесь. В этом году мы с племянницей сюда опять отдыхать. Сейчас экскурсия, ездили туда, в горы, это где сказка. А теперь на водопад я побоялась. Мне трясет давление, не смогла. Теперь кумыс. Хочу попробовать. Нахвалила. У вас меня, правда, не было. Спасибо. Сейчас сколько надо, рассчитайся.
Да, совсем другой. Вкус другой. Шындығында Өзеке өзінің қолынан жасалған қымызға мен дағы өте тарсынайын отам. Ушунчалык чет элдерибиз ушунчалык ичип суктанып атканда биз кандай ичпегенге аргабыз канча. Еще хочу попробовать. Племянница в том году пробовала, медовуха, говорят, вкусная. На меде изготовлена, настойка. Вот хочу попробовать. Чындыгында бул жерге биз бекер келбеппиз. Мына 2 мүнөттүн ичинде эле дароо мындай эс алуучулардын агылып жатканын көрүп атабыз. Көрдүңүздөр кандай гана мындай керемет жерлерибизге суктанып келген элдерибиз канчалаган десек болот. Келиңиздер азыр. 10 сом. Куруткадагы кызып аткан чага. Одна. 10 сом. Вон, написать. Сколько надо? Эки куруттан бири-бирден алды. Тилекке каршы кыргыз тилин дагы билбейт экен. Биз дагы сүйлөшкөнгө өтө эле оор болду, бирок антсе дагы бири-бирибизди түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Шаркыратмага алгачкы жолу чыгып баратабыз. Бул жерде бизге жолунан так маалымат жок болгондуктан мындай табиятынан жаратылган бир кишилик басарлык жол менен эле чыгып баратабыз. Ушул жол бизди Шаркыратмага алып барчудай болуп атат. Андан соң 3000 чакырым бийиктикте жайгашкан Шаркыратманы көздөй бет алдык. Баратканыбызда көптөгөн эс алуучулар менен жолугушуп Шаркыратма тууралуу баарлашты. Саламатсызбы? Шаркыратмага жеттиңизби? Ооба. Кандай экен? Жакшы. Кайсынысына бардыңыз? Биринчисине бардык. Биринчисине? Чоңуначы? Чоңуна жеттик. Жеттиңиздер. Биринчисине канча убакыт калат? Убакыт кетти. 5-6 мүнөт калдым ат менен. 5-6 мүнөттө жеттиңиздерби? Атты канчанчы жолу минип атасыз? Мен атты 3-чү рет калдым. 3-чү рет? Канча болду бияка келгениңизге? Канча күн болду? 10 күн болду. 10 күн болду. Кайдан келдиңиз? Оштон. Оштон. Жагып атат сизге? Жагат. Россияда жүрүп Кыргызстанды сагынып калдык. Жакшы. 4 жылдан бери Россияда иштейбиз. Биринчи жолу келдиңизби? Жагат. Бул жака биринчи жолу. Көлгө 3-4-жолу келдим. Айтмакчы белгилүү болгон Шаркыратмага космонавт Юрий Гагарин келип кол тамгасын калтырган. Азыр ушул күнгө чейин Гагариндин ташы деп аталган эстелик дагы турат. Шаркыратмага кимдер гана кызыкпаган. Жайкысын көптөгөн туристтер келип эс алышып, бийинин сүтүн кыбыз ичип суктанышып кеткендер канча. Чоң Шаркыратмага жакындап калдык. Чындыгында жол азабы көр азабы дегендей чыгыш өтө эле кооптуу экен. Бирок кылдаттык менен чыкканга аракет кылып атабыз. Бирок жакындаган сайын маанай 100% десек болот. Эми бир дем алып туруп, андан соң Шаркыратманы көздөй кайрадан сапар алабыз. Ошентип жүрүп олтуруп ортоңку Шаркыратмага дагы жетип келдик. Батыш капталынан агып түшкөн шаркырак суусу тик кашаттан агып түшүп, 10-15 метрге чейин фонтан сымал чачырап турарын көрдүк. Айрым эс алуучулар анын жанына жетпестен 3 чакырым алыстыктан сүрөткө түшүп эле кайра ылдыйды көздөй кетип жаткандарын байкадык. Андан соң эң чокуу жагына жайгашкан Шаркыратмага бет алдык. Өзүнчө эле бир үңкүр экен. Калпараң от. Атайын бир казылгандай экен. Музмурраак суу акча окшойт мындай. Суунун издери турат да. Эч нерсе жок. Жүрүңүздөр эми. Эс ала болуп келди. Аябай салкын экен да, ушундай бир тынчы жана ушундай эле мындай. Мең ушчакс бир сергид экен. Hocam son ekin özünçe bir kaçela çok yumuşak matras eкен да. Карабайсың. Şu жерге bir жатып
эс алайынчы бир 2-3 мүнөт. Аябай шайым болуп калды окшойт. Керемет экен чындыгында. Аябай жумшак. Чындыгында министрдин креслосундай эле экен. Ушундай бир сон эс алат экенсиң да. Ол жерде уя бар окшойт. Момолойдун же болбосо бир чычкандын уясы окшойт дейм да. Ал жандык деле мындай жумшак жерди самап мындай жумшак жерге жашагысы келет да. Бирок эч нерсе көрүнбөйт дейм. Эми андан ары жол тарталы дагы сиздерге көргөзгөнгө аракет кылалы, келиңиздер эми. Отун көп экен. Айылда биздин алдында болгон апакелери самор жагып, көбүнчө чай кайнатканга отун издеп калат. Бул жерден келип алып кетсе болот экен, бирок кантип алып кетет? Чындыгында алып кеткенге шарт жок да. Бүгүнкү күндө Барскон Капчыгайынын сулуулугуна көз жеткис. Капчыгайдын ичинде асман тереген карагайлар, шаркырап аккан тунук суулар, адамдын ден соолугуна пайдалуу бөрү карагаттар, арча кайындар өскөнүн көрүүгө болот. Барскон Капчыгай ташкабай келген жерлердин бири десек жаңылышпайбыз. Тоо этектеринен орун алган таштар ар кандай формаларга ээ болуп, өзүнчө кооздукту тартуулап турат. Бул жерге чыгыш үчүн өтө жакшы бут кийим керек экен. Бул жерге чыккандардын көбүнүн бут кийимдери айрылып мынтип жолдо калган учурлар, жылаң айлак чыккандагы адамдар болгон окшойт. Мындай өзүңүздөр көргөндөй бут кийимдер дагы айрылып жерде жатат. Бийиктикке чындыгында ушундай араң бир кичинекей жол менен чыгып келдик. Чындыгында аябай шайыбыз болуп, курсактагы салмактаган эмеспиз. Бирок ансе дагы мына жанына келип отурабыз. Бул жерден ушу шаркыратма ылдый акканда жаан сыяктуу бизге уруп атат. Келиңиздер эми андан ары дагы сапарыбызды улайлы, колдон келишинче ошонун түбүнө барып көргөзүп бергенге аракет кылалы. Мына могу кичинекей айлананы карасаңыздар, бул жерде жаан бир дагы мүнөт токтобой күнү түнү жаайт экен. Жаан десек мындай тура эмес ойлоп албаңыздар, чындыгында шаркыратмадан ылдый аккан суу чачырап ушул жерге жаан сыяктуу жаап турат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бул биздин аркабызда бороон чапкын болуп атат деп ойлосоңуздар керек. Чындыгында бул ошо шаркыратманын ылдый акканда суусу бизге келип атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде тумандап, жана ошондой эле асан үстөн радугалар дагы чыгып турат. Шаркыратманын эң түбүндө турабыз. Өзүңүздөр көргөндө мына бул жерде муз болуп ушундай жерге суу агып атат. Ар жагы жай болсо, бияк кыш дем алганга дагы мүмкүнчүлүк жок экен, урматтуу көрүүчүлөр. Колдоруң да ушунчалык үшүп, бул жерден эртерээк чыкпасаң тоңуп калчу да экенсиң. Кыргыз жерибиздин тоолоруна, жаратылышына суктанып, көптөгөн мамлекеттерден туристтер, чет элдик меймандар келип эс алып кетишет. Чындыгы эң кооз эс алуучу жайлардын бири бул Ысык көл. Кыргыз көлү атайын эс алууга жаралгандай. Жайыгышы жылуу. Кыргыз жерине келген чет элдик меймандар, туристтер жакшы ойлорун айтып суктанышып кайткандар канча.